Коркпостон орозону баштай бериңер. Орозо дегени бул бир гана тамактан гана тыюлуу эмес. Бул деген гыйбаттан, жаман иштерден, бардык жек көрүлгөн нерселерден тыюлуу эсептелинет. Орозодо адам баласы көптөгөн ибадаттарды кылып алыш керек. Себеби Аллах Таала бул айды момундар үчүн улуу белек катары берген. Ошон үчүн ар бир мусулман бир күнүн, секундун калтырбастан, теки кетирбестен ар секунд сайын ибадаттар менен, жакшы иштер менен, ибадат дегенде бир гана намаздын, жай намаздын үстүндө отуруу эмес, адамдарга жакшылык кылуу, насаат кылуу, адамдарга туура жол көрсөтүү, булардын бардыгы ибадат болуп эсептелинет. Ал эми орозонун пайдалары жөнүндө да бир аз ой бөлүшүп кетпейсизби? Ооба. Орозонун пайдалары аябай көп. Биринчиден, азыр биз жаштарда, студенттерде азыр биз окуу учурунда орозо айы кирип келди. Студенттер bundan аябай кыйналышат. Биз орозону кармабайбыз, биз кыйналабыз, бизде окуу көп деп. Жок, буларга мен сунуштарым эч качан мындандай деп ойлобогулар. Себеби орозо кармасаңар биринчи күнүңөр берекелүү өтөт. Анан эч качан мен оорудум, мага болбойт орозо дебегилер. Себеби орозо көптөгөн ооруларга шипа болуп берет. Ошон үчүн эч коркпостон орозону баштай бериңер. Биринчиден силер күнүңөр берекелүү болот. Экинчиден силер ошол мен ооруп калам деген күмөнүңөрдү кетирет. Экинчиден ошол ооруңарды айыктырат иншалла. Чоң рахмат.